Adabi окуу 3-класс. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү болгон окуучуларым. Балдар, адаби окуу сабагына даярданалы. Келгиле эң эле алгач жагымдуу маанай түзүп алалы. Ал үчүн ар бирибиз өзүбүздүн атыбыздан эң сонун сөздөрдү пайда кылабыз. Мисалы, асан, акылдуу, сезимтал, адамгерчиликтүү, намыскөй. Кана баарыбыз өзүбүздүн аттарыбыздан кандай гана сөздөрдү пайда кылат экенбиз? Азаматсыңар эң жакшы. Мен ойлойм, балдар, силердин баардыгыңар адамгерчиликтүү, акылдуу, намыскөй балдарсыңар. Анда балдар, бүгүн силер менен биз макалдардын, аңгемелер жөнүндө түшүнөбүз жана маалыматтарды алабыз. Балдар, баарыбыз жогорудагы турган макалды окуп маанисин чечимлеп көрөлүчү. Мында билгенден билбегенин көп дейт. Ким кандай түшүндү? Ооба балдар, биздин баарыбыздын эмнебиз? Билген нерселерибизден дагы билбегендерибиз аябагандай көп. Бирөөбүз футбол ойноону билебиз, бирөөбүз билбейбиз. Мындан тышкан дагы аябагандай көп. Анда балдар, мына ушул макалдын мааниси бүгүн көтүлүүчү аңгеменин маанисине эмне дал келет. Анда бүгүн силер менен биз Түмөнбай Байзаковдун "Атам кызык киши эле" деген аңгемени чокуу окуп түшүнөлү. Анда кунт коюп угабыз. Атам айына 2 жолу базарчылап шаарга барып келер эле. Шаар алыс болгондуктан бир күн мурда кетип, эртеси кечинде келчү. Бир жолу бал челекчи Иван таанышы жолугуп калып, атамды үйүнө алып барат. Анын үйүндө түнөмөк болот. Кечки тамакка отурушкан. Бир маалда жарк деп чырак күйөт. Караса, жумурткадай бир нерсе шыпта илинип туруптур. Атам сурайт: "Иван, бул эмне?" "Чырак. Буга кантип керосин куясың? Бул керосинсиз, молдосуз, кожосуз эле өзү күйөт. Биз жаткан кезде өчүп калат. Керек болсо кайра күйөт." Атам аябагандай таң калат. Анда Иван аялына: "Муну бир таң калтыралы. Буга билдирбей өчүрөлүп, күйгүзүп тур" дейт. Баары жатышат. Чырак өзүнчө эле өчүп калат. Атам аң-таң болот. Таңга жуук сыртка чыкканы ордунан турат. Чырак өзүнчө шарт күйөт. Сыртта да жарак. Жакка сыңармайт. Үйгө кирип жатат. Чырак кайрадан өчөт. Бирок атамдын уйкусу качат. Үй ээлери уйкуда. Ары ойлонуп, бери ойлонуп жатат да акырын ордунан турат. Бычагын кынынан сууруп, лампочканы кесип алат. Эрте туруп чыгып кетет. Кеч бешимде атын кара терге түшүрүп үйгө келди. Бир чылбырды алып, лампочканын жибин ага улаштыра байлады. Боз үйдүн түнүгүнө илип койду. Бир козуну союп, кошуналарды чакырды. "Эл журт, силер укмушту көрө элексиңер. Мына эми мен көрсөтөм. Тиги жумурткадай немени көрдүңөрбү? Ал күн батары менен өзү күйөт." Күн батты. Чырак күйбөйт. Эл жатар убакыт болду. Чырак дагы деле күйбөйт. Атамдын кабагы кара түндөн бетер караңгылады. Келгендер болсо күлүп жатышты. Этти болсо жеп кетишти. Мына ушундай болчу мындан бир нече жылдар мурда мен көргөн турмуш деп бул аңгемени жыйынтыктайбыз. Балдар,
Азыр биз баарыбыз лампочка кантип күйөрүн, кантип өчөрүн билетебиз. А бирок мындан бир канча жыл мурда бул нерсени эч ким билбечү. Демек, чын эле атасы кызык эле киши экен. Анда балдар, аңгемени өз алдыңарча окуйсуңар сөзсүз түрдө. Ал эми үйгө тапшырма, жомокту өз түшүнүңөр менен айтып бересиңер. Бүгүнкү сабагыбыз ушул менен жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.